Орта Азиядағы жана Кыргыз Республикасындағы Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү окуу жайда. Мамлекеттик символикалардын бири тууга 28 жыл. Ошму мырзасы 2020 кароо сынагында окуу жайдын мыкты мырзасы аныкталды. Билим лицейинин жана Ыйман гимназиясынын окуучулары Олимпиаданын республикалык туруна жолдомо алышты. Саламатсызбы? Бүгүн Ошму жаңылыктарында окуу жайдагы бул жана башка урунтуу кабарлар менен алдыда кенен тааныштырабыз. Аты жөнүм Дурусбек Акылбек уулу. Мамлекеттик символикалардын бири тууга 28 жыл. Кыргызстанды дүйнөгө таанытып, жеңиштерде желбиреген желек 1992 жылдын 3-мартында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Буга байланыштуу университетте чакан иш-чара уюштурулуп, ага окуу жай жааматы да катышкан. Ал эми аталган салтанатка биздин кабарчыбыз Айзада Баймырзаева да барып, атайын материал даярдаган. Салтанатты ректор Кудайберди Кожобеков ачып, жаштарды патриоттулукка чакырып куттуктады. Ошону менен бирге мамлекеттик гимн жаңырып, таланттуу студенттер өздөрүнүн аткаруусундагы патриоттук ыр-бийлерин көрсөтүштү. Иш-чара социалдык жана тарбия департаменти жана жаштар комитети тарабынан уюштурулган. Аталган иш-чаранын негизги максаты жаштарды мекенчиликке тарбиялоо. Ошондой эле символикалар тууралуу студенттерге кеңири маалымат берип, аны сыйлап урматтоого багыттоо болуп саналат. Ошму мамлекеттик университетинде 35 миңден ашуун студенттер окуйт, билим алышат. Бүгүнкү күндө ошолордун арасында таланттуу, билимдүү студенттерибиз көп. Ушул сыяктуу иш-чараларды өткөрүү менен ар бир жолу ушундай иш-чаранын алкагында алардын талантын элге таанытуу. Бул күн окуу жайда жыл сайын белгиленип келет. Мындай иш-чаралар жаштар үчүн бир топ пайдалуу болуп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө аз да болсо таасирин тийгизет дешет. Мындай иш-чаралардын жаштарга өтө эле кереги бар. Бул биздин мамлекеттик символикабыз болгондуктан мындай иш-чараларды жогорку деңгээлде жаштарга түшүндүрүп, уюштуруп турушубуз керек. Негизинен ушундай патриоттук иш-чаралар өттүрсө кандай жакшы болмок. Себеби жаштарыбыз канчалык ушундай көп патриоттук иш-чаралар өтсө, ошончолук Кыргызстанга болгон, мекенге болгон сүйүүсү аягында күчөйт деп эсептейм. Желбирей бер көк асаба, бийиктеги ордуң биз үчүн сыймык. Сен жүрөктүн туу чокусусуң, бийиктикти багынтып, элибиздин биримдигинин, ынтымагынын символу болуп тура бер. Айзада Баймырзаева, Жолдош Шермаматов, Ошму жаңылыктары. Билим лицейинин жана Ыйман гимназиясынын окуучулары Олимпиаданын республикалык туруна жолдомо алышты. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан өткөрүлгөн республикалык олимпиаданын 3 этабында окуу жайдын билим лицейинин жана Ыйман гимназиясынын окуучулары алдыңкы орундарды ээлешкен. Алсак билим лицейинин 10 классынын окуучулары Муратбек кызы Айгерим биология предметинен 1 орунду, Кумар кызы Аида география предметинен 2 орунду ээлеп, республикалык турга жолдомо алышты. Ал эми 11 класстын окуучусу Апсалам кызы Элина математика предметинен 3 орунду багындырган. Ал эми Ыйман гимназиясынын 11 классынын окуучулары Касымбек уулу Муса орус тили предметинен 1 орунду ээлеп, республикалык турга жолдомо алса, Мукумова Гүлбурак география предметинен 3 орунду, Назирбек уулу Алишер физика предметинен 3 орунду, 9 классынын окуучусу Екубекова Шахзода математика предметинен 3 орунду алган. Буга байланыштуу университеттин административдик кеңешинде ректор Кудайберди Кожобеков алдыңкы орундарды алган окуучуларды жана аларды даярдаган мугалимдерди куттуктап, кийинки республикалык турга жолдомо алган окуучуларга ийгилик каалады. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата шаардагы жогорку окуу жайлар арасында кан эмесе кыздар аттуу кароосуна орун алды. Ага жалпысынан 4 жогорку окуу жайлары атсалышкан. Мында кыздар өз окуу жайын даңктаган ырларды окуп, ар тараптуу таланттарын көрсөтүшкөн. Аталган сынакка биздин кабарчыбыз да катышып келди. Кана эмесе кыздар аталышындагы сынакка Ошму, Ошту, ОГИПИ жана Кыргыз Өзбек университеттеринен 5 кыздан турган командалары катышты. Сынак жалпысынан 4 этаптан туруп, кыздардын билими, тапкычтыгы, сабаттуулугу жана үй бүлө укуктарын канчалык деңгээлде билери каралган. Бүтүн журтту сактап калганда. Иш-чара Жогорку Кеңештин депутаты Айнур Алтыбаеванын демилгеси менен 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата уюштурулган. Максаты кыздарды билимдүүлүккө, адептүүлүккө, сабаттуулукка жана үй бүлө баалуулуктарын баалоого багыттоо.
биздин коомдо, жалпы Кыргызстанды абдан биз урматтаган эжекелер келип өзүнүн насаатын айтты. Биз биринчи насаатчыларга сөз бердик. Насаатчы катары алар өздөрүн тажрыйба, өзүнүн баягы акылман сөзүн айтышты. Ал эми сынакка кыздарды кино академиянын окутуучусу Кутма Шаршентегин жана таланттар академиясынын жетекчиси Догдурбек Акималиев даярдашкан. Буга байланыштуу атайын билимдүү, ийкемдүү, сабаттуу жана бий ыргашчыгы бар кыздар тандалып алынган. Биринчи, экинчи курстун студенттери ошентсе дагы чоң сахнада өздөрүнүн эркин алып, биздин окуу жайыбызды, университетибизди уят кылбай, бир жогорку деңгээлде өзүнүн өнөрлөрүн тартуулашты. Анан даярданып жаткан учурда аябай кызыктуу, ары түйшүктүү окуялар болду. Чындыгында кыздар менен иштеш аябай кыйын экен. Бирок ошонун бүгүн жыйынтын натыйжасын берди. Жыйынтыгында Кыргыз-Өзбек университетинин командасы жеңүүчү деп табылып, баш байге 20 000 сом тапшырылды. Ал эми экинчи орунда болсо, окуу жайдын кыздары багындырып 15 000 менен сыйланды. Ош мамлекеттик университети негизинен биринчи орунду алыш керек болчу, эми бул дагы насип экен. Экинчи орунду алып калдык. Бирок мындай болсо дагы биз өзүбүздүн биримдигибиз менен, ынтымагыбыз менен биринчи орун деп өзүбүздү атасак болот. Албетте эле ар бир нерседе даярданда кыйынчылыктар болду, бирибизди түшүнүү убакыт болду, түшүнбөстүктөр болду. Мунун баарын биз чогуу жеңдик деп эсептейм. Кошумчалай кетсек, сынактын жүрүшүндө эмгеги сиңген окумуштууларга, коомдук ишмерлерге аялдар коомунун атынан Даткай медалдары тапшырылган. Ал эми Ошмодан профессорлор Бурул Каримова жана Мейлихан Алтыбаева, доцент Бактыгүл Темирова аталган Даткай медалына ээ болушту. Айдан Амалбек кызы, Дарман Жаңыбай уулу, Ошмо жаңылыктары. Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү окуу жайга келди. Тагыраагы Орто Азиядагы жана Кыргыз Республикасындагы Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү Борбор Азиянын алдыңкы экономисти Ивайло Изворский, улуг экономисттери Аполлони Мубайе жана Бакыт Дубашевтер. Коноктор университеттин бизнес жана менеджмент факультетинин деканы Мирлан Убайдиллаев менен пикир алышты. Ошондой эле факультеттин профессордук окутуучулук курамы студенттер менен жолукту. Жолугушууда Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү өлкө аймагында жүргүзүлгөн аналитикалык отчеттор боюнча маалымат беришти. Маалыматта өлкөнүн экономикалык өсүүсү, перспективасы жана программалык пландары боюнча айтылып, суроо-жооп, талкуулар менен коштолгон. Ошму мырзасы 2020 кароо сынагында окуу жайдын мыкты мырзасы аныкталды. Тактап айтканда, бул сынакка 13 мырза катышып, өз өнөрлөрүн көрсөтүшкөн. Иш-чара окуу жайдын жаштар комитети тарабынан уюштурулуп, 4 этаптан турган. Ал эми бул конкурста кайсыл мырза жеңүүчү аталды? Нурзат Адылбекованын видео баянынан көрүңүз. Конкурска жалпысынан 13 факультеттен 13 мырза жигит катышып, 4 этапта өткөрүлдү. Алсак биринчи тур саламдашуу болуп, мында жигиттер өздөрүн тааныштырып өтүштү. Ал эми экинчи тур интеллектуалдуу мырза деп аталып, мырзаларга ар тараптуу кызыктуу суроолор берилди. Үчүнчү тур таланттуу мырза этабында мырзалар өз таланттарын көрсөтүштү. Ал эми акыркы баскычта мырзалар күчүн сынады. Иш-чараны өткөрүүнүн негизги максаты студенттердин патриот эли жерин коргогон мыкты жаран болуп калыптанышына салым кошуу. Мындан сырткары аларга дем күч берүү. Ошол менен бирге билим алуучуларды ынтымакка чакыруу дейт окуу жайдын жаштар комитетинин төрагасы Бекмамат Талантбек уулу. Байге фонду 75 000 сом турат. Анын ичинде бардык мырзаларга нааразы болбой тургандай кылып билектерди даярдап алганбыз. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, катышуучулар жогорку деңгээлде даярданып келген жана өзгөчө таланттуу мырзалар катышкан. Мындай оюн Калыстар тобунун төрагасы Ош шаардык мэриясынын жаштар иштери боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Жаныш Жумабеков айтат. Бүгүнкү иш-чара аябай жакшы болду. Ошмо мырзасы 2020-жыл 35 000 студенттин арасынан сурулуп чыгып, ошол конкурска катышыш өзү бул чоң эрдик. Бул жерде бир эле тармакты карабастан күч жагын, андан сырткары баягы таланттуу жагын,
алып баруучулук жагын, сүйлөө жагын баарын карап туруп, ошонун негизинде бааладык. Алсак иш-чаранын жалпы байке фонду 75 000 сомду түзүп, катышуучуларга атайын белектер каралган. Жыйынтыгында Ошмо мырзасы 2020 конкурсунун жеңүүчүсү болуп, искусство факультетинин студенти Сыймык Урматбек уулу табылды. Ал өз сөзүндө бул конкурста жеңүүчү болоруна ишенгенин айтып, жалпы колдоочуларга ыраазычылыгын билдирет. Даярдыктар аябай жакшы болду. Ушу өзүмүн Муз 17 группасы күнү түн дебей даярдыкты аябай жакшылык беришти. Ошого ыраазычылык билдирем. Эске салсак, бул сынак жыл сайын өткөрүлүп келет. Андан сырткары окуу жайда студенттердин билим деңгээлин көтөрүү максатында турдуу акыл таймаштар, маданий иш-чаралар уюштурулуп турат. Нурзада Адылбекова, Рахима Жолдобай кызы, Дарманбек Жаңабай уулу, Ошмо жаңылыктары. Урматтуу көрөрман, биз айтып үлгүргөн жаңылыктар мына ушулардан турду. Ушул жана башка кабарларга биздин интернеттеги расмий баракчаларыбыздан да көз салып туруңуз. 8 март айымдардын эл аралык майрамы менен жалпы аял затын биздин чыгармачылык топтун атынан куттуктайбыз. Эфирде Дурусбек Акылбек уулу болдум. Саламатта калыңыз. Эне, бул дүйнөдөгү эң кымбат, эң ыйык асыл зат. Ар бир эле наристенин эң биринчи айткан сөзү апа болсо керек. Ооба, турмуштун эң биринчи кыйынчылыктарын көргөндө, же кыйналганда, же да калса катуу корккондо да дал ушул сөздү айтабыз. Бүгүн биздин рубрикабызда 9 ай курсагында көтөрүп, 9 толгонуп бизди жарык дүйнөгө алып келген энелерибиз жөнүндөгү ырлар болмокчу. Жалпы аял затын ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин эжекелерин кирип келе жаткан 8 март айымдардын эл аралык майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Биздин айымдарга үй бүлөлүк бакыт иштеринде албан ийгиликтер коштоп жүрүүсүнө тилектешмин. Мээримине бүтүн дүйнө байланып, жашообуздун эң төрүнөн жаялып, жер жүзүндө болгон үчүн аял зат жер огунан чыкпай турат айланып. Жазып турган бул турмуштун капасын, аял ине, аял жарсың, апасың, ааламды бүт аруулаган нур менен аял заты жашасын. Зайырбек Ажматов, энелерге таазим. Бала үчүн чыркырап жаныдайын, бала үчүн арналган баары дайым, кандай сыят зор түйшүк жүрөгүңө, кагылайын, апалар, кагылайын. Жок эч нерсе сиздерге теңегенге, жок таамай сөз баалоочу энелерге, аздык кылат салмагы ай күн жердин, апалардын эмгегин ченегенге. Үмүттөр көп өмүрдө акталбаган, үшкүрүктөр көңүлдө катмарлаган, энелер ай анседа мээрим төгүп, эссиз уулун папестеп кастарлаган. Апалар ай ак дилден каталбаган, апа деген асылдык катарлаган, мен эле эмес менсинген дала якын, мээримиңди сөз таап жаза албаган. Ар учурда ырыскут жандаганың, айланышат асылга кармаганың, ак дилимден силерге таазим этем, айланайын апалар, айланайын. Нурсулу Кургубаева, сиз аялсыз түшүп күткөн бактыдан, бийиктикти, арулукту жактырган, күйүттү да аялдардай көтөрүп, ой чабытты аялдардай чаптырган. Дүйнөң сенин тар дагы да кең дагы, ырга толгон, ыйга толгон жан жагы, кош колунда турсаң дагы ааламдын, кош колуңда бүт ааламдын салмагы. Катуулукту катуу кабыл ала алган, катуулукту жумшак менен жабалган, аял деген, эне деген ат менен кара борон канга кадыр салалган. Аял деген, эне деген ат менен кара борон канга кадыр салалган.
Байдылда Сарнобаев, қыздар жана көйнөктөр. Көк көйнөк, қызыл көйнөк, жашыл көйнөк, бардығы махабатқа жақын көйнөк, бардығы кир чалбаган асыл көйнөк. Жүрөктү чытыраткан сүйүүм менен жакасын жыттасаң дейм, жаным дегдеп. Кыздардын мүчөсүнө кыналышып, кыздар да ого бетер сыналышып, кел атса кең көчөдө күлкү төгүп, назданып, сыланышып, буралышып, мына кызык өзүмдөн өзүм эле турамысып. Шай көйнөк, сайма көйнөк, сары көйнөк, бардығы кусалыкка дары көйнөк, кел атса карлыгаштар кийинишип, көрсөм да көргүм келип дагы дегдеп. Дартымды дары суудан айыктырып, өзүмдү врач болуп өзүм эмдеп, жүргөнсүйм жетөгүздөн сайын өрдөп. Эх чиркин, жаштык улуу, жаштык сулуу, өмүргө мүрөк суусун тамызат Эх чиркин, жаштык тулпар, жаштык шумкар, талыкпай мезгил менен жарышат Мен көргөн түрлүү көйнөк эскеришип, туш келди көмүс жерде калышат Мен көргөн сулуу кыздар бир кездерде чын эле кемпир болуп карышат Көк көйнөк, кызыл көйнөк, жашыл көйнөк, бардығы махабатқа жақын көйнөк, бардығы кир чалбаган асыл көйнөк. Жүрөктү чытыраткан сүйүүм менен жакасын чыттасам дейм, жаным дегдеп. Нурсулуу Бургубаева, сиз аялсыз. Улагада отурсаң да төрдөсүң, көктө калкып жүрсөң дагы жердесиң. Буйрук кылгандарга жашоону, бул дүйнөнү сен энчилеп бергенсиң. Келер бакыт түбөлүкпү, күндүкпү, керес кылып кесишиң шарт киндикти. Милдетиң бу эркектердин үстүнөн түшүрбөстөн кармап туруу түндүктү. Бейишти да сен аркылуу кабарлап, сен аркылуу бейиш жашоо даярдап, жашообузга бакыт сүйүү жараткан, таазим сага аялзат. Темиркул Үмөталиев, апа, жаным апа, сен өзүң. Аябастан мага мээрим төгөсүң. Кокус менен күчөп калса жөтөлүм, кайгы муундун тереңине жөгөсүң. Апа, жаным апа, сен өзүң. Мени мынча ээрип сыздап өбөсүң. Өңүң турган түшүңдө да айтасың. Аман жүргүң, ишиң алга жөнөсүн. Апа, жаным апа, сен өзүң. Акыр түбү мен деп жүрүп өлөсүң. Эмгегиңди 10 миңден бир үлүшүн. Эси жогум сага кайдан төлөсүн. Акбар Кубанычбеков, эне жүрөгө. Туталансам көз ирмебей түн ичи, маңдайымда өчпөш шамдай күйүүчү, жасалмалуу сезимдер көп, бирок жасалмасыз жалгыз эне сүйүүсү. Уяламын, эх апаке миң жолу, урушпаган адатың бар тим коюу, караанымды тосуп издеп жол карап, канча жолу күттүң экен түн бою. Башым сылап бир жүргөн күн баг эле, бүтүн дүйнө жетпейт экен ак эне. Опол тоону оюнчуктай көтөрүп, ойлоп мени турсаң керек дагы эле. Кайда болсом сен жанымда кулпуруп, тургансыйсың таалайыма күн сунуп. Апаке бай, жаман балаң чоңойду, мындан ары кайгым тартпай күлкүм ук. Апаке бай, жаман балаң чоңойду, мындан ары кайгым тартпай күлкүм ук. Сен жок болсоң кыска менен кулачым, аял заты сөздүн айтсам ырасын. Бир мээримди күндөн алса адамзат, экинчисин өзүң төгүп турасың. 8 март аялдардын эл аралык майрамы. Урматтуу ак саамай апалар, ай чырайлуу эжелер, кымча бел кыздар. Жаз менен кошо кирип келген ажайып аял затын майрамы менен куттуктайбыз.
Эркек үчүн эң кымбаты аял зат. Аял үчүн калтыр баса мындай кат. Чыпар жуттуу кызыл сары ак гүлдөр. Аял заты сиздер үчүн арналат. Ооба достор, биз бүгүн мына ушул кызыл тазыл ак гүлдөр менен университетте эмгектенген мугалимдерден жалпы эле аял затын 8 март майрамы менен өзгөчө куттуктаган турабыз. Анда эмесе сиздер менен чогуу көрөбүз. Кеттик тармак. Саламатсыз, чоңуз, токсоңуз. Башында бирдикке турат. Арамыз менен 8 март биз Үмүт теле студиясынан камера карап, бир аз интервью мындай 8 мартка карата калоо тилек айтып койсоңуз, апа жөнүндө ыр айтсаңыз болот. Калоо тилек 8 мартка. Энелер тууралуу. Ушул айымдан келе жаткан майрам менен баардын өмүрү uzun болсун, саалычын болсун. Ошондой эле бакыт каалайм. Апа, майрамыңыз менен. Тоқтаңыз. Бир минут. Майрамыңыз менен. Чочоңуз. 8 мартка карата бир калоо тилек ыр болсо айтып койсоңуз аябай сонун. Бардыгын майрам менен куттуктайм. Бардыгы аял затын. Ошол эле. Рахмат чоңуз, майрамыңыз менен. Саламатсызбы, майрамыңыз менен эшке. Майрамыңыз менен биз Үмүт теле студиясынан калоо айтып койсоңуз да болот эшке. Ыр болсо, мындай жакшыраак болсо, мындай шаңдыраак кылып, калоо тилек болсо сонун болот эшке сизден деле. Беребиз акча. Ырда саатына беребиз сизге. Сиз ырда саатына беребиз эшке. Поздравления. Баарыбызга ден соолук, аялдардын баарын куттуктайм. Аялдарга. Ой, ден соолук. Неожиданно болду. Ден соолук болуш керек, мен өзүм урат. Ден соолук болсун баарыбызга. Рахмат эшке. Сакайып кеттиңиз эшке, биз Үмүт теле студиясынан майрамыңыздар. Эч ким оорубасын, коронавирус бизге жукпасын. Тич боло, рахмат апа. Рахмат. Жаз майрамыңыз менен эшке. Ой, рахмат. Биз Үмүт теле студиясынан эшке калоо тилек айтып койсоңуз, балким ырдап бересизби, мындай сонун болот эшке. Үмүт теле студиясынан эшке. Жаз майрамы бул аябай жакшы майрам да. Айрыкча бизге ошол эжекелердин, жалпы кыздардын маанайын көтөрүшү башталышында аябай жакшы айга туш болгон аялдардын майрамы. Мен эмне каалайм, ушул жерде эмгектенип жаткан жалпы жамаатка, биздин эжекелерибизге иштерине ийгилик каалаймын. Дайыма маанайлары жарык болсун, ачык болсун, жүздөрүнөн күлкү кетпесин. Студент кыздарыбыздын да окууларына ийгиликтерди каалайм. Силердин ишкерге да ийгиликтерди каалайм. Биринчи белекти ким берди эшке? Биринчи белекти бул март майрамында силерден алдым. Чоң рахмат силерге, ыраазычылык. Рахмат эшке, иштериңизге ийгилик. 8 март майрамыңыз менен чындыктан куттуктайбыз биз Үмүт теле студиясынан. 8 мартка бир калоо тилек айтып койсоңуз эшке. Дүйнө жүзүндө бардык аял затын келе жаткан 8 март майрам менен куттуктаймын. Бар болгула аял заты. Дайыма жарык маанайда болуп жүрөлү. Бир үчүн рахмат. Рахмат эшке. 8 мартка карата биринчи белекти кимден алдыңыз ошондо эшке? Кимден алгыңыз келеби же? Жок, кимден алдыңыз ошондо? Сиздерден? Сиздерден? Рахмат эшке. Иштериңизге ийгилик эшке. Мына жерде билесиз. Ана эшке. Кызыңызга айтсаңыз эшке. 8 март майрамыңыздар менен. Бул жакта эшке камераны карап, калоо тилек айтып койсоңуз эшке, кыска. Ошмуда иштейсизби эшке? Кайсы сабактан бересиз предметти? Математика, информатика. Ошол майрамыңыздар менен куттуктап, бир аз Үмүт теле студиясы жүзүңүздөргө жылмайып тартуулган аракет кылдык эшке. Бир аз калоо тилек айтып койсоңуз. Мен ушу бардык аял затын Кыргызстанда майрам менен куттуктайм. 8 март бардыгыбызга заманыбыз тынч болсун. Бардык энелер, апалар ден соолугу чың болсун. Ушул жакшы ден соолукта болуп эле, ишибиз ийгиликтүү болуп, тынч аман бололу. Рахмат эшке. Дагы бир жолу майрамыңыз менен эшке. Рахмат, иштериңизге ийгилик. Эшке бир мужеңизди салып койчу эшке. Майрамыңыз менен эшке 8 март. Рахмат. Биз Үмүт теле студиясынан эшке калоо тилек айтып койсоңуз кыска. Бул жакта камераны карап турасыз.
Рахмат силерге, біз шунчалык эътибор берип, 8 март менен табриклегениңер үчүн сау болуңар. Рахмат. Біз Үміт Теле студиясынан эчке 8 март аялар майрамы экен, ошого биз Үміт Теле студиясы биз бираз сиздердин жүзүңүздөргө жылмайып тартуулайлы деп келип калдык эчке. Калап элек айтып койсоңуз кыскача. Жалпы эле Кыргызстандын биринчи Кыргыз элин тынч болсун. Жалпы Кыргызстандын аялдарына ден соолук каалайм. Ден соолук болсо бар болот. Иштерине ийгилик, ушу бар болсун. Ишкерде берип койсузбу бир сон. Ай. Нелерден ырдасам экен эми? Бола берет эчке ырдайбыз. Өзүңүзгө жаккан ырлардан 8 март аял тууралуу балким бола берет эчке. Жаз жөнүндө. Жаз жөнүндө билбейм, анан эми өзүм билген ырдай бериңиз. Толгонуп толкундаба сезимдерим, тагдырга башым ийген кезим менин, талайсыз махабаттан өкүнбөгөн. Талантым билгендердин эсиндемин. Булугуп боздой бербе сезимдерим, базардан кайтып калган кезим менин, баласын балабасын башка бирөө. Баркымды билгендердин, кадырын билгендердин эсиндемин. Ай, рахмат эчке. Эмгектин эсми Ошмуда? Ооба, ошо. Кайсы жылда эндерези эчке? Кайсы саатта? Мен Ошмуда 15-чи мынау корпуста комендантмын. Рахмат эчке, майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Рахмат, майли силерге. Солтон жерде бирес алып болчу. 8 март майрамыңыз менен эчке. Биз Үмүт Теле студиясынан бираз кыскача калуу тилек айтып коесузбу эчке 8 мартка айымдарга же ырдап бересизби? Ырдап бериш керек. Кыскача калуу тилек айтып коесуз. Жалпы айымдарды келе жаткан жалпы эле кыргыз элинин дүйнө жүзүнүн 8 март аялдарын Элоров майрамы менен куттуктайбыз. Аял затына таандык бардык бакытты каалаймын, бактылуу болсун. Эч убакта ар дайым жакын адамдары жанында болсун. Ошолор менен чогуу бактылуу өмүр сүрсүн. Ошмо демектенсизби эчке? Ооба. Кайсыда? Матанас. Рахмат эчке. Күнүңүз көңүлдүү болсун. Чоң рахмат. Жаздын көркү сени менен башталат, дүйнө жарык сен бар үчүн аялзат демекчи. Биз бүгүн жалпы эле айымдардын 8 март майрамы менен куттуктап, жүздөрүнө бир аз да болсо жылмаюу тартуулаган аракет кылдык. Ал эми акыркы гүл калды Дарман, ушуну эмне кылалы? Өзгөчө берсекпи? Өзгөчө береличи. Ушул гүлдү мага берчи. Неге? Ушул гүлдү алайын да мен ушул жерден эле бир кызга барып сүйүүм арнайын. Ушул жерденби өзгөчө кыласыңбы? Өзгөчө кылайынчы. Окшошот экен. Окшошот. Күч кубат берсин анда. Күч кубат мага берсин, кеттик. Чоң кыз, мен сизди сүйүп калдым. Ушул гүлдү алып коюңузчу. Бар жоголт. Жолдо Дарман. Окшпой калды да. Дарман, жолдо. Ушул жерди кошпой эле коюңчу.